Антонио. Дон Корлеоне, менин бир өтүнүчүм бар. Эгер аткарып берсеңиз, каалаганыңызды алыңыз. Кандай өтүнүч, Антонио? Менин досум бар, тагыраагы бар болчу. Мен аны итальянский паста жейли деп шаардын мыкты ресторандарынын бирине чакырдым. Анан эмне болду? Анан ал акмак, мен Италия кухнясын жакшы көрбөйм дейт. Мен ага кандайча? Бул паста. Пастаны жаман көрүү мүмкүн эмес дедим. Ал болсо өзүнө бургер алып, таамшанып жеп атты. Кантип андай болмок эле, Дон. Ал жазаланыш керек. Токтосоң, сен ошондо досуңа көңдүн табитиң туура келбей калган үчүн аны жазалаган атасыңбы? Дон, бирок биз италиялыктарбыз да. Антонио. Ал биздин улуттун же ашканабыздын намысына шек келтирдиби? Жок, бирок паста бургерге караганда даамдуураак жана пайдалуу да. Антонио, акылыңа кел. Ар бирибиздин табитибиз ар башка. Мисалы Рикардо Ювентус клубун, а мен Палера клубун колдойм. Эми ошонун айынан бири-бирибизди кырып салалыбы? Мен эми жакшы болсун дедим да. Мен сенин иштериң чынчыл экенин билем. Антонио, бирок башкаларга өз оюбузду таңуулабашыбыз керек. Башкалардын оюн сыйла. Сен алардын ою менен макул болбошуң мүмкүн, бирок ал үчүн жазалаган туура эмес. Түшүндүм. Рахмат, Дон. Дон, дагы бир суроо берсем болобу? Сиз кантип Палермону колдойсуз? Ювентус мыкты да. Тамаша, мен жөн эле тамашалап койдум. Кечирим сурайм.